муниципалдык парковкага жолдун жээгине же бул жерге буздукту таштап көпкө чейин калтырып койсо, аны жеке жаран келип тийишкени да укугу жок. Бирок мыйзамдуу түрдө муниципалдык службабы же гаилер келип жүктөп кеткени укуктары барбы? Кандай болуп каралат ошонун бардыгы деген суроо да. Мисалы, менин үйүмдүн алдына бирөө таштап кетсе, эмне кылам, карап отура беремби? Же менин үйүмдүн алдына же ишканамдын алдына бирөө чоң жүк ташуучу унаасын калтырып кетип калса, бузулуп калды деп же жөн эле калтырып кетип калса, эмне кыла аласың деген болуп, эмне кыла алабыз? Ушул жөнүндө укуктарыбызды билсек жакшы да. Парктын парковкасын ээлегенде, мисалы үчүн жүк ташуучу же бул жакта да турат бузук машиналар, айлап жылдап тура берген машиналар, кээки жүк ташуучулар жан келсе керек. Негизи эле жүк ташуучулар жеңил муниципалдык парковкалар болгон жерге токсо болобу? Парковкага же жолдун жээгине көпкө калтырып койсо болобу? Дагы бир мисал үчүн, мына Көлмөдөгү мектеп. Мындай автобустар турат айымы. Канча жыл болду экенин мен билбейм, бирок өтө көп болду. Качан өтпөйсүн ошол жакта турат. Мисалы, ушул ордо мен бир комок же бир контейнер алып келип кое алып иш кылсам эмне болот? Ошондой эле нерсе да. Буларга мен эч кандай өчүм жок. Бул муниципалдык мыйзам боюнча суроолорум эле да. Дагы бир мисал, Махатма Ганди көчөсү, бул Молодая гвардиянын асты жагы, Маевка тарапка кетип аткан. Жашыл территория кирет болушу мүмкүн. Уже туура эмес го дейм. Анан бузук сактап койгон. Бул жерде жүк ташуучу гана эмес, жеңил машиналар боюнча дагы суроо да. Коомдук жерде, коомдук парковкада ушуну таштап коюп кетиштин мыйзамдуулугу кандай? Башкача айтканда, муниципалдык деген сөздү биз кандай түшүнөбүз? Мен, Жаран катары же башкалар көпчүлүк буну жалпы мүлк деп түшүнөбүз да. Бардыгыбыз колдонууга укуктуу болгон жер деп. Анан бир нече катар суроолор. Жаран катары ушу парковка сымал же башка сымал жерлерди жарандар кандай кылып колдонгон укугу бар? Мисалы, муниципалдык парковка, мен Жаран катары ал жерге канча убакытка токтотууга укугум бар? Бузук машинамды токтотуп калтырып кетип калган укугум барбы же бир күнгө, бир сааткабы деген нерселер бар да. Парковкадан сырткарыдагы жолдун боюна токтосо боло турган, уруксат берилген жерлер бар да, мындай параллельно дороги дегендей. Ошондой жерге канчалык убакытка токтотуп койсо болот деген суроолор. Бул баарын эле кызык. Буну УПС менен муниципалдык служба жакшы билет болуш керек. Экинчи суроом бул жүк ташуучу унаалар жөнүндө. Жүк ташуучу унааларга бир өзгөчө эреже каралганбы же каралган эмеспи? Же жалпы жарандарда эле болгон мамиле болобу? Муниципалдык парковкаларды колдонууда, жолдун боюна токтотууда биринчи суроого байланыштуу, бирок немеге грузовойлорго өзгөчө эрежелер барбы? Мисалы үчүн, бирөө грузовой машина айдайт. Кечинде этажкада жашаган болсо, этаждын алдына же жолго токтотуп коюп турса болобу деген жерлер. Же аларга өзгөчө бир стоянкасы, парковкасы болуп, ошол жакка токтотуп туруш керекпи? Мундагы УПСМ анан жол карагандар жакшы билет болуш керек. Балким жүк ташуучу, айдоочу байкелер өздөрү жакшы билеттир. Болсо жазасыздар. Муниципалдык мыйзамдар боюнча дагы суроолор бар. Аны кийинкиде талкуулайлы. Бир видео көп суроо болуп кетпесин. Бул мындай, ар бирибизге, айдоочуларга, шаарда жашагандарга маанилүү нерсе да. Укуктарыбызды билсек, акыларыбызды билсек, мындай мыйзам каерден бузуп алып атабыз, каерден бузуп албай атабыз, балким бирөө билбейт. Мисалы, могу жерде бир машина турат. Парковка, место аз, бирок бул бузук го дейм. Ошол көп болду турганына. Место жөн эле элеп турат. Бирөө балким токтотуп кетип калганбы? Мындай жерлер көп. Баарыңар билесиңер. Ошон үчүн талкуулашсак, мындай балким аң сезимибиз менен түшүнүп, туура эмес иш, кээ бир нерселер туура кыла турган, туура эмес кыла турган нерселерди өлчөп алсак жакшы болот. Жазгыла.